Бир эки эле мисал келтирип коеюн. Мына бул тойканага баарыбыз эле барып жүрөбүз да. Ар бир тойканада бир кишиге 1000 сомдон кем эмес да. Эми кичирээк шаардан алысыраак болуп калса бир 500 сомдон тегерегинде. Ар бир кишиге. Мына азыр борек жерде тойканаларды карап көрсөңүздөр болот. Мына тойкана палаццо дейт. Бир жылда 208 000 сом төлөчү экен да. Биз контролду күчөтүп, жанагы контрольный кассовый машинасын коюп карайбыз дегенде, мына 2 миллион 522 000 төлөй баштады да. Мурун мына 192 000 12 бөлүп койсоңор, бир 15 000 айына төлөчү экен. Бир официант 1000 сомдон чыгат жумушка. Мына ушул эркинтип азыр ар бирине чейин биз карап атабыз да. Мына Вавилон деген тойкана бар экен, 445 000 эле төлөптүр. Азыр мына 2 миллион 421 000 төлөп атат. Бул тойканаларды куруш үчүн 1,5-2 миллион долларды сарптап атышат. Анан өкмөткө болсо төлөгөнү ошо 10 000 сом, 15 000 сом айына. Эмне үчүн булар ошентип төлөчү? Анткени ошол жерден салыкчы крыша болчу. Участковый, дагы кайсы укук коргондордун баары крыша болчу. Салык инспекциянын начальниги ошол жерде крыша болчу. Акими крыша болчу. Баары болуп алып, үстүнөн акчалардын баарын ушу 2,5 миллион сомду чөнтөктөрүнө салып коюшчу. Биз азыр ошо чөнтөккө салдырбай, эч кимге жейдирбей, политическая коррупция деп коет. Ошону демонтаж кылып атпайбызбы?